Бул баклажан икранын мазасына гап болуу мүмкүн эмес. Ассаламу алейкум жакыларым, калайсыздар? Сиздер да осулай баклажан икра басасыздарбы? Бир марте осулай даярдап көрсөңүз, просто себеп каласыз. Үйүмүздөгүлөрдүн эң жакшы көргөн икрасы бул басылмай калмайды жылда. Видеода көрүп турган затларыңыздын баарын колубузда ойнотуп чыгып даярдап алабыз. Мени көбүнесе көрүп баратын жаш үлкөн апалар экен, аш балалар деп айтайын, апалар демей ак коеюн. Описанияда жазып кеттим десем, ол жерин таба алмай, бирде ашып окуй алмайт экен. Сону үчүн сөзлүү тарсиде айтып өтейин сиздер үчүн. 1 литр майымызды жакшылап кыздырып алабыз. Кенен ярым кыла пиязды жакшылап курмалап алып, 1 кыла кеширди салып, излезинен бәрин салып кете беребиз. 2 кыла баклажан, 1 кыла кызыл, 1 кыла жасыл болгарский бурчтарды салып, 7 кыла помидорубузду да салып, ярым саат кайнагандан кийин барып, 1 бау кинза, 2 бау укроп, 300 грамм чеснок, 2-3 касык туз, 2 касык кумшекер, лавр жапырагын 1 ашчы бурчтун ортосуна кесип салып жибердим. Аз-маз ащы дәм болуу үчүн. Және ярым саат кайнатабыз. Өзү икра кайнап отурган кезинде пакылдап жокарыга карай атылып башлайт, куюланып. Сол кезинде тайын болгон болду. Икрамызды ара-арада аралаштырып, астынан булгап турабыз. Болмаса астына катып жабысып калуу мүмкүн. Даяр болгон баклажан икраларыбызды арланган банкаларыбызга тез-тез салып, закрывалка менен басып алдым. Улума баардыгы бул со даярлаган икрамдан 10 литр чыкты. 1,5 литрлик, 1 литрлик кылып бастым. Общий айтканда 10 литр баклажан икра болду. Сиздер ham ушулай бир марте болсо да даярдап көрүн. Үйүңүздөгүлөрдүн эң жакшы көргөн баклажан икрасы болот. Реңинин өзү иштилүү болуп, мени же деп турган жок да. Ал бизге ас болсун, даярдап көрсөңүз, сизге де ас болсун.